Чүй областына караштуу Байтик айылындагы Асхат Кебекбаевдин өзгөчө кооз чарбасында өзгөчө породадагы тооктор асыралат. Бул жерде Брама, Черный Кохингинг, Көк Брама жана башка тооктордун породаларын көрүүгө болот. Эт, жумуртка багытындагы бул тооктор демейки биздин жайдары тоокторго караганда сапаттуулугу менен айырмаланат. Бул түрдүү породадагы тооктор Европадан жана Украинадан алынып келинген. Бул тооктор Брама жана Кохингин. Бул жерде светло-колумбийская Брама и Черный Кохингин бар. Булардын өзү каны түү эмеден келген, өзү бүт бардыгы. Европанын Румыния өлкөсүнөн, Турциядан, Украина, Россия ушул жактан келет да. Биз основной бул жерде санына эмес, сапатына көңүл бурулат бул жерде. Анан бунун өзгөчө баалуулуктары бул эт, жумуртка и декоративдик багытта өстүрүлөт. Жылына 130-150 жумуртка тууйт да бул. Анан мисалы обычный эле беркинде жөнөкөй тоокту баксак эч кандай деле анчалык пайда алып келбейт мындай эметкенде. Бир 40-50-60 тоок багасың, бирок бул тооктордой пайда алып келбейт. Бул тооктун эми мисалы бир жумурткасын, балапанын чыгарып сатсаң, уже ошолор бааланат. Основной бул көбүнчө кете турган мамлекеттер. Эми Кыргызстандын бардык аймактарында эметип, жанагындай таза биз ушул таза кандуу ушул тоокторду жайылтуу максатында Кыргызстандын башка аймактарына дагы жумурткаларын сатып турабыз. Ошондой эле комшулаш Өзбекстан, Казакстан ошол мамлекеттерге дагы суроо талап бар да, ушул жумурткаларын алып бастырып чыгарууга. Анан ошол көбү мындай сапатына карап эме кылып, ошого карата суроо талап болот. Анан биз ар дайым бир эле ушул эмени кармап тура бербей, ар дайым жаңылануу тибинде дагы башка жактан дагы изденип турабыз ар дайым. Бул тоокторду өстүрүүдө алгач порода тооктордун жумурткалары алынып келинип, жумурткадан бастырылып чыгарылат. Жөжөлөр инкубацияда жана үй шартында да бастырылат. Жөжөлөр 21 күндө ачып чыгарылат жана 7-8 айда толук жетилет. Азыркы учурда келген породалардан мясояичный породалар Ломан Браун, Доминант 104 серия, Доминант Д 959 серия, Австралоп тоже мясояичный порода. Эт, жумуртка багытында. Ал үстүндө турган Ломан Браун. Ломан Браун. Бул кызыл болот экен, тоок окшош, Тооктун жумурткасын алып келипсиз, 5 түрлүү, 5 породадагы. Мына кайсы болуп калат мына? Ушуну көрөлүчү. Бул кызгымтыл экен, Бул Доминант 959. Тоже эт, жумуртка багытында. Бул Доминант, бул Чехиядан чыгат, ошондо? Жок, түпкү теги Чехиядан да чыкканы бар, Россияныкы да бар. Чехияныкы да болот, анан бул Россиядан келген да бул. Негизи түү Чехиядан чыккан. Ооба. Мого агыш жумурткаларчы? Агыш жумурткалар алар Австралоп. Тоже Австралорп? Австралорп. Бул доминанттарга караганда чоңураак, капкара болуп, мындай өзүнчө фокустейлейт экен, булардын сырткы көрүнүшү. Декоративдик багытта дагы кээ бирлер атайын өстүрөт буну. Декоративдик эт жана бул деле жумуртка багытында. Жумуртка. Мынабул чакан тоокканада тооктун 4-5 түрү багылып, эң негизгиси сапатка көңүл бурулуп, бүлөлүк топто 4төн мекияга бирден короз бар.
башка дагы бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай кыргоолдор бар. Жана жапайы кыргоолдор ошону үй шартында багып, буларды дагы тартиптеп багып, үстү жагында да басып жатат. Бул көгүчкөндөр бар атайын. Таза породалуу көгүчкөндөр. Баягы эле эме менен эле эски эме менен эле багып берет, эч кандай жыйынтык чыкпайт. Эски ыкма менен эле. Ооба, кадимкидей тооктордой эле, бирок ар убакыт ачуу учурда биз эмелерин ар дайым полный витаминдештирип, бардыгын эме кылып туруп берип турабыз. Атайын кормдор менен багылат. Ал учурда балапандар уже чыгып жатат, чыгып уже эме болуп калып, чоңоюп атат уже буюрса. Ар кайсы жактан, Кыргызстандын ар кайсы аймагынан сурагандар бар. Кээ бир адамдарга мындай жаңылык, кээ бир адамдар дагы деле ошол чала була аралаштырып эле мындай бутунда жүнү бар болсо эле ойлойт, эме экен деп. Биз ошон үчүн булар бөлүк кылып өзүнчө, чтоб каны таза болуш үчүн өзүнчө багылат. Үстү жагында турган бир семейка бул светло-колумбийская брама. Бул жерде короздору Европанын Румыния мамлекетинен келген, ошол жактан жумурткасы ошол жактан келген. Эгерде Мариус Бокка деген кишинин ошонун эметилген тараган эмелер. Дүйнөзүндө атактуу эме багуучулар да, брама кох сүйүүчүлөрдүн катарын толуктайт. Тооктору бул жерде светло голубая брама. Бул жер эме Турциядан бар, Украинадан бар ушундай тооктор өтүп. Анан ылдый жагында турган кара тооктор бул жагына. Агы кошулуп кетиптир. Бул жакта акта турган бул кара кохин. Бул дагы каны таза тооктордун катарын толуктайт. Анан ошол дагы бирөө бул жагы, бул да светлый брама, бул жакта өзүнчө семейка болуп турат. Буга корошуп эметпей, аралашпай. Бүт баарын биз өзүнчө багылат. Этинин калориялуулугу канчалык деңгээлде? Жөнөкөй тоокторго караганда. Эми эт багытында болобу? Ооба, эт багытында деле эт, жумуртка декоративдик багытта болот. Короздордун
4,5-5 килограммга чейин салмактуу болот эме болгону. А тооктору 3,5-4 килограмм болот. Эми эгерде обычный мындай жөнөкөй эле тоок бага турган болсок, алар 1,5-2 килограмм болгон эт берет. А бул болсо алдан жогору берет да, мындай эмес. Эти жогорулуу болот. Канча жылга чейин жашайт булар? Канчага чейин багасыңар эми? Биз эми корустур. Калгандарын эмне кыласыңар? Бул алмаша берет, улам сайын жашы толуктала берет бир. Ал картайгандары каяка кетет? Картайгандар союлат, эме болот. Сатыкка чыгат. Канча жыл жашайт ошондо? 4-5 жылгача эметип. Багылган тооктор 5-6 килограммга чейин эт берет. Порода тооктордун эти даамдуу жана тоюмдуу болот. Негизинен диетикалык деп эсептелип, пайдалуу микроэлементтерди өзүнө камтыйт. Учурда порода тооктору кирешелүү болуп, аны түшүнгөн тоок багарлар санын эмес сапатына ыкташууда. Андыктан чакан тоок фермасын түптөп, киреше табууга белсенгендер үчүн аз да болсо кеңеш бердик деп ойлойбуз.